Негизи эле замандын өзгөрүшү менен балдарыбыз дагы жаштайынан мурдакыдай мектепке даярдап олтурбайбыз. Балдарыбыз өздөрү акылдуу болуп, технология замандын өнүгүүсү менен балдар бүгүнкү мурдакка салыштырмалуу бүгүнкү күндүн балдары өзгөчө акылдуу. Мына ушундай акылдуу балдардын бири апасы менен бүгүн бизде мейманда. Менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду багындырган Акак Камелова жана апасы Дөбөталиева Анара бүгүн бизде мейманда. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Акак, кандайсың? Жакшы. Манайың кандай? Жакшы. Куттуктайм жеңишиң менен. Рахмат. Айтсаңыз, Анарайым Акак канча жашынан тарта, канча болду менталдык арифметика менен Алектенип келгенине? Алектенип келгенине биринчиден саламатсыңарбы? Ошол теле берүүгө чакырганыңыздар үчүн чоң кубанычтабыз. Рахмат. Бул Акак кызым менталдык арифметикага барганына былтыр ушул убакта майдын аягында алып баргам. Быйыл мына ошо Бир жыл болуп калды. Бир жыл толуп калды. Ошол жылдын ичинде 9 ай окуду. 9 айдан кийин ошо жыйынтыгын билдик. Ошол окууга Смартум деген окуу жайына барат. Ошол Смартумдан окуп алар бизге айтып калды. Февралдын канчасында барды? 10 февралда дүйнөлүк менталдык арифметика боюнча олимпиада болот. Ага 11 өлкөдөн катышат. Бардык өлкөдөн барышат депчи. Анан силер биз жакшы Акак жөнүндө жакшы эме айтышты. Жакшы жетишкендиктер, мындай биринчи бизде ошо мектеп боюнча биринчи местада кетип атат, барып көрбөйсүңөрбү деп. Анан биз мен билген жокмун, мен ошо менин кызым ошол татыктуу эмеспи деп анан мугалим эжеги бар, Жумали Айжан деген. Айжанадан сурадым, Айжан сен эмне деп ойлойсуң? Өзү татыктуу бара алабы? Ошентсем, ой эже татыктуу балдары эң ошо мектепте эң алдыңкы болот, ошон үчүн айтып атабыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо барып келсеңер жакшы болот эле деп. Анан эле макул дедик. Баланын ийгилиги бизден аябай кубанычта. Кайдан байкадыңыздар ушундай арифметикалык таланты бар экенин, же болбосо сиз атайын өзүңүз ушундай нерсеге өзү кызыгуу бар беле негизи? Эми бул кичинекей чагынан эле мындай бир ырлардан жаттап эметти да, бул кичинекей тили чыга элек кезде эле жана брошюрка китептерди окуп берчүмүн, бирок орус тилинде да. Анын жаңы тили чыгып баратканда эле бир сказканы эми жатып атканда эле окуп берчи дейт. Мен уйкум келип атат, аяш шалдырап атам. Анан мен окуй албай эле анан эметип башынан баштап жили-были дета бабы деп эле минтип барат эле анан. Баягы уйкум келип атат да. Эметип барсам эле анан эле өзү эле айтып баштайт да. Эми тили жаңы мындай аябай так эмес, бирок билет экен. Анан башын ар бир сүйлөмдү башынан баштап койсом эле аягын өзү улап кетет. Кайра экинчисин баштасам улап кетет. Уже ал деген ошону угуп жүрүп эле уже жаттап алыптыр да. Сиздер өзүңүздөр ата-энеси, кесиңиздер боюнча кимсиздер? Кандай дейсиз? Кесиңиз боюнча. Сиз өзүңүз кесиңиз боюнча ким? Мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин. 21-чи интернат кулагы керең жана кеч уккан интернат мектебинде иштейм. Жакшы. Ошондо бир байкаганбыз. Анын атасына айтып атам, баягы уйкум сразу ачылып кетти да, ай уксам акырын мен угуп атам деп. Ошол теремокту башына чейин өзү айтып берди. Анан деп кичине ойлонуп калды, кичине мындай эмеси эске тутуму, кабыл алуусу жакшы жөндөмү бар окшойт деп. Анан ошо менталдык арифметикага деле монтип мен барайын деген жокмун. Анан Колизей Орто Сайда, Колизей деген эме бар. Стоматологияга баргам да, тиш докторуга барсам эле биякта Смартум деп жазылып турат. Анан эле муну отуруп жүр, сен барып көргөйлү, может сен математикага эметесиң. Мектепке киргизейин деп ошентсем эле бул бара ал дедик. Анан жөн эле кирдик. Жөн эле кирип эле мугалим менен сүйлөшсөк, 6 жаш
Анан кеч эмеспи, жок 5 жаштан деле боло берет. Биринчи пробный урок кылып, биз байкаштырып көрөлү деди. Анан барып муну текшерип көрөлү, жакшы экен, эмеси бул окуп кете алат эже деп ошентишти. Анан ошондо эле жазылып коелу, анан ошондон баштап катышып калдык да. Жакшы, абдан жакшы. Акак канча жаштасың? 6. 6 жашта мектепке бара элексиң. Качан барайын деп жатасың? Качан? Качан барасың мектепке? Биринчи класска. Сентябрь. Сентябрда. Өзүңө жагабы азыркы катышып жаткан арифметикалык мектепке барган? Өзүң мектебиң жөнүндө айтып берчи, эмнелерди кыласың ал жакта, эмнелерди үйрөнөсүң? Эми биринчи жолу менталкага барганда мага кичине жакпай калган, анан дайыма баратканда мага жагып калды кичине, потому что эже добрый. Жакшы. Сен Москвага барып 3-чү орунду алдың, андан кийин Ташкентке бардың. Айтып берчи, ал жакка кандай балдар келди? Кайсыл жактан келишти? Кыргызстанда менин досум Амина келген. Амина 2 жолу уткан эмес, мен 2 жолу. Сен 2 жолу утуп алдың. Башка өлкөлөрдөн келиштиби? Башка балдарды, кимдерди көрдүң? Башка мамлекеттен келген балдар. Пока Москвага баратканда башка незнакомецтерди көрдүк мен, анан Ташкентте барса я с ним познакомилась. Досторду таптыңбы? Ясмина деген кыз менен достошкон экен, э? Амина. Других я именно забыла. Элмир. Эми Москвага барганда бул Кыргызстанда бардык ол 9 окуучу бардык. Ошо ар кайсы жерден ошо бир смартум эле мектебинен бардык да. Башка мектептерден бара алган жок, анткени бардыгы тең эле каражат менен байланыштуу да. Анан ошо 9 окуучулардын ичинен 6-класс, 4-класс, эң чоң 14 жаштагы балдардын баары. Бул менталдык арифметикада бул жаш өзгөчөлүгү көп эметилбейт да, мындай каралбайт. Кайсыл уровень менен кетет экен, бөлүк менен. Биринчи просто деп баягы жаш жеткинчектердики, анан братья, анан братьядан кийин друзья, анан анзан деп бөлүнөт экен. Ошол 4 эме менен бардык уровень мененчи. Анан аябай көп болду. Бул Москвадагы олимпиада негизи дүйнөлүк чемпионат болуп атат да. Анан бул Москванын өзүнө кызыл китепке кирет экен. Эми количество участников депчи, балдардын саны боюнча 1000 окуучу катышты. Бирок алар ошо 4 бөлүп өттү, жанагы эме болуп, 1-2, 3, 4 класс деген сыяктуу болуп. Бирок жаш өзгөчөлүктөрдү ар башка. Анан бул кыз болсо просто деген уровень менен барды. Ошолордун ичинен биринчи контрольный работа алат экен, текшерүү ишин алат экен. Ошол текшерүүчү эми аябай көп да. Анын сүрөттөрүн алып келсем бул жерден азыр жок да. Аябай көп катышуучулар болду. Ошо катышуучулардын ичинен мен деле ойлогон жокмун муну 2-турга, финалга чыгат депчи. Анан экөөбүз эми аябай элдер көп, ушундай чоң. Анан биз тияка барып тамактанып, кайра келип, эшиктин алдына кирсекпи, кирбесекпи, муну аябай чарчады да ушундай. Анан тияка барып келсекпи деп эшик жакта эле турсак эле, анан уже ар бир өлкөдөн барды. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Татарстандан барышты. Анан эле ар бирин айтып атат, чыгып атат, 100 балдан өйдө алгандарды 2-чи финалга чыгарып. Анан бир убакта эле тиги Камилова ака Кыргызстан десе, баш эле ошол жерден калчылдап. Да, ойлогон жокмун да, мен эми ушундай эме жетишет, эми призовой местага бүткөн эмесмин. Таңкы пирамида, биз маек улантабыз. Бизде мейманда менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк олимпиадада 3-чү орунду багындырган Акак Камелова жана анын апасы Дөталиева Анара. Биз маек улантабыз. Албетте. Акак, айтчы, негизи эле чемпионат кандай өттү? Кандай жаздың, сен кандай катыштың олимпиадага? Эме контрольныйда потом мен коркуп атканда утпайм депчи, анан Утпайм деп коркоттуң беле? Я думала, что я не успею. Катышты. Когда я все контрольное закончила, там
Я как-то мы покусали, посмотрели, а потом, когда мы вышли на второй уровень, там Камила как 102 балла, потом я вообще испугалась. А потом, где ты, мы тебя ждем, сказали. А потом я пошла. А потом я 8 волновалась. Демек аябай толкунданып анан жеңишке жеткен экенсиң, Азамат. Дагы мына мисалы 1 жыл ичинде жеңиштерге жетишкен экен. Дагы кандай алдыда көптөгөн баягы конкурстар болсо керек, кандай конкурстарга катышайын деп жатасыздар? Ал Москвага барып, Олимпиададан барып келгенден кайра эле 1 айдан кийин 25 мартка Ташкентте улуттук олимпиадага чакырышты. Ал олимпиадага чакырганда биринчи өздөрүнүн олимпиадасы өтүп туруп, анан ошондон биринчи местаны алгандарга, анан Кыргызстандан баргандарды катыштырды да, ал батыл деп коет экен. Жана боксерлор бири менен эле жеңгендер чыга беришет го. Ошондой кылып чыгарышты. Кыргызстандан 14 бала бардык. Анан эмнеге бизди чакырды? Бизде тиякта Москвадан көрүшөт да кимдер кандай. Москвада эметкенде основном биринчи местаны орустар алды, экинчи местаны өзбекстандар алды, экинчи, үчүнчү местаны. Анан Кыргызстандан ушу эң эле кичинекей участница деп айтышты, 6 жашар, эң эле кичинекей деп. Анан ошон үчүн чакырды болуш керек, баягы Кыргызстандан деп, Средняя Азия депчи. Анан бизден 14 бала барды Кыргызстандан. Анан ошол 14 баланын ичинен 3 бала жакшы эметти, ошо Смартум эмесинен, мектебинен, Смартум менталдык арифметика боюнча да. Экинчи местаны Таластан эме деген бала алды. Өмүрбек деген бала алып Таластан келип, анан 3-чү местаны дагы бир эме боюнча ким эле? Баязедов Эмир деген бала алды, анан ушул Акак деген кызыбыз алды. Демек бул мектеп баягы биздин Кыргызстандын бул бурчтарында дагы кызмат кылып келет экен да. Мындай жакшы, эгерде бул мектепти мындай колдогон болсо, бир жакшы алдыда келечектер кенен мектепте, мен ушу өзүм мугалим болгондуктан билип көзүм жетет. Мугалимдер ушундай жакшы даярдык менен анан балдарга кандай мамиле жасайт, оюн менен ушундай жакшы өтөт да. Ошо ата-энелерге кеңеш бере кетсеңиз, балдарын алып барууга эмнеси менен өзгөчөлөнүп өткөн балдар кантип байкаш керек, жөндөмбү бар экенин, кандай балдарды алып барышыбыз керек? Мен өзүмдөн баягы башымдан өткөн эми боюнча айта кетсем, баягы баланын жөндөмдүүлүгүн ушу кичинекейинен байкайт да, билет да, бир нерсеге эме кабыл алуусун эске тутуусу жакшы болсо эле, коркпой эле кайсыл эмеге катыштырам десе барып эле көрүш керек экен. Кайсыл окуу жай эме жакса, ошонун баарын эле көрүп эле, болсо болду, болбосо жок деп, анан баланын өзүн алып кетүүсү болуш керек. Анан жана силер суроо берип атасыңар, алдыда кандай олимпиадалар. Мына жакында эле 26 майда онлайн чемпионаты болгон атат, ошо бүттү дүйнөлүк жөнүндө 15 000 окуучу катышат экен. Эми ошого регистрация кылып койдук, ошо 26-сында дагы катышабыз деген ойдобуз. Интернет аркылуу. Онлайн болсо интернет аркылуу. Жакшы, эң сонун. Акак чоңойгондо ким болосуң? Тиш доктор. Тиш доктор. Өзүңдүн тиштериңди дарылайсыңбы? Элимден. Элимден? Тайнен. Тайнемден. Ой, Азамат. Жакшы. Анарайым, Акак, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, ушундай бир жакшы бир жеңишке жетип, ошол жеңишиңиздер менен биз менен биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүшөлү деп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Акак, сага ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир ирет жеңишиң менен куттуктайбыз. Дагы да көп багындыргын, макулбу? Рахмат. Кыргыздын сыймыгы болуп жүрө бер, Чоң рахмат. Чоң рахмат, Анарайым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсүндө менталдык арифметика боюнча дүйнөлүк чемпионатта 3-орунду багындырган Акак Камелова жана анын апасы Анара Дөбөталиева айым болуп өттү.